Bir kança toптog adamdарды көрдüm дейт. Булар дейт бири-бирине душмандык кылат экен дейт да. Себептер ар түрлүү болушу мүмкүн. Туурабы? Себептер ар түрлүү болушу мүмкүн. Авторитетке жетүү себеби болушу мүмкүн. Мал бийликке, мансапка, айырмасы жок. Түрлүү себептер болушу мүмкүн. Ошо нерселерге жетүү үчүн дейт бири-бирине душмандык кылат экен дейт. Анан ошондой адамдарды карап туруп дейт, ойма шыр мынал аят келди дейт. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде «Инна шайтана лакум аду, фаттахизуху адуа». Шайтан силердин душманыңар, душманыңардан сактангыла. Аду мубин деп келет го. Шайтан биздин ачык душман. Эми шайтан душманыбыз бар, жанагыдай каалоолорубуз, шахватный каалоо, же болбосо нафс каалоолорубуз, эми алар каалоолор тууралуу дагы өзүнчө бир өтөбүз жигиттер. Нафсулар мара деп келет го жана Курандардачы. Алардын өздөрүнүн даражалары бар. Эми ошондой нерселер аду душман экенин билгенден кийин фаамилту аннаху ла яжуз адавату ахадин гайра шайтан. Шайтандан башка эч кимди, нафс каалоолорумдан башка эч кимди душман көрбөдүм. Ошон үчүн биз дайым сабактарыбызда айтып келебиз, сенин эң чоң душманың эмне бул? Сенин нафсиң, анан шайтан дагы душман. Ошондон кийин мен эч кимге душмандык кылбай койдум дейт. Чындап да. Өз душманыбыз бар, душманды өз билип турабыз, көрүп турабыз. Туурабы? Анан каяктан сен душмандык издейсиң? Каяктан сен өзүңдүн окуп аткан досуңа, чогуу жүргөн, чогуу кулчулук кылып жүрүп, чогуу илим алып жүргөн досуңа сен душман болосуң? Жага сен эмнеге хасат кыласың? Туурабы? Ошон үчүн бул нерселерди айтып атат.